1 жылына 600 000 акча төлөйбүз арендага. Бул чынын менен эле көйгөй. Жалал Абад шаардык жол башкармалыгы акыркы 10 жылдан бери жеке менчиктеги имаратта ишмердүүлүгүн жүргүзөт. Тактап айтканда бул имараттын баш жагындагы 2, аягынан 3 кананы ижарага алышат. Деген менен мында жарытарлык шарты жок. Жарык кирбеген тар кабинеттерде кеминде 2ден көп адис олтурат. Анысы аз келип керектүү буюм тайымдарындагы ушул бөлмөлөрдө сакташат. Бул зданиянын наркы башында жетекчи отурат, бул башында биз отурабыз. Биз азыр бир кабинетте 4 адам отурабыз бул кабинетте. Бул жак кабинетти көрдүңөр, же айнеги жок, же окошко жок, эчтеке жок, главный инженер отурат ал жакта. Мунул кабинетте 3 адам отурат жаныбызда. Бунун биз отурган кабинеттин жарымын чайган кабинет. 1 жылына 600 000 акча төлөйбүз арендага. Жарыктыгы деле начар, условия эми основной сыртта, суусу деле сыртта, эшикке чыгамсың дагы сыртка чыгасың. А так, ичкериде эчтеке жок. Маселе муну менен гана бүтпөйт. Мекеменин балансында 20дай атайын техникасы бар. Бирок жол башкармалыгында аны жайгаштырганга гаражы жок. Мындан улам ижарага алынган аймактын ар кайсыл бош жерине атайын техникаларын коюуга мажбур болушат. Баары жогу бир жерде болгон деле жакшы. Жок да, объектибиз жок, конторубуз жок, гаражыбыз болгондо гана тузубуз, кум баары жогу техникалар бир жерге үйсөк болот элем азыр. Жок, эми ушу техникабыз ушу эшиктеп турат, ушул жерде техникаларга деп берген. Ачык асман үстүндө эле гараж жок. Арендадабыз. Жол башкармалыгы жылуу мезгилде асфальт төшөп, ал эми кышында кум, туз себүү иштерин жүргүзөт. Мекеме быйыл бюджеттен бөлүнгөн 1,5 миллион сомго 140 тонна туз, 180 тонна кум сатып алган. Бирок чачыраган ишкананын аны сактап турганга дагы жайы жок болгондуктан, ал үчүн муниципалдык автобазанын гаражын пайдаланышат. Бирок алар өздөрүндө жай жок болгондугунан ушу бизден колдонушуп атат да. Бирок бизге азыр бул мешать эткен жок да мына жерде. Колдонуп турушсун. Бирок кечкисин кандай кылып алышат, ал жактарын ошо угдулар өздөрү чечишет. Биз автобусту ошол жерге чейин тизебиз да. 2 катар кылып тизебиз, ошол 2 катар тизилгенден кийин биздики жолго чейин чыгат да. Туура алар көйгөйдү ар дайым эле көтөрүп келишет, бирок бардыңыздар билесиздер, ушул жер маселесинин тартыштыгынан улам ошентип айла жок, ошол Жалал Абад айыл көмөк акционер, жабык акционердик коомунун ошол имаратында, ошол жер тилкеси менен территориясында убактылуу ушу ижарада турушат. 2014-жылы Жалал Абад шаардык жол башкармалыгы өзүнчө ишкана болуп бөлүнгөн. Учурда ишканада жалпы 60тай кызматкер иштейт. Аклай Карабаева, Шерзат Эгембердиев, Регион.